Биринчиден Ошто болгон окуябызды айтып берели, анткени чындыгында биз абдан таң калып атабыз. Бул бийликтин эмне бизде ошончо коруп калганын, жаштардан эмне анча коркот. Же биз террорист болбосок, же элди тиги бир чатакка үндөбөсөк, жакшылыкка эле чогултуп атабыз. Чындыгында ар бир областта байкасаңар, ар бир райондо жаштардын кыймылдары көп. Ар бирөөнүн өзүнүн эле айылында эле чуркап калышты, бирок жүрөгү таза, таланттуу балдар, Кыргызстан үчүн күйөм деген адамдар абдан көп болуп кетти. Анан ошол жаштардын башын биз бириктирели деп, жаштардын өкмөтүн түзүп, жөн эле чогулуш кылалы десек, ошого жол бербей, атайын даярдалган бир группаларга акча берип, ушуларды жамандап кыйкыргыла, өткөрө турган жерин чатак кылгыла деп даярдашкандары кызык болуп атат. Мына мен мурда күнү Ошко кечинде бардым. Анан Оштон Ош каналына чыктык. Ош ТВ беле, Ош ТВга чыгып, ошол жерден 5 мүнөттөй убакыт берилди. Башында жарым саат прямой эфир беребиз дедиле, бирок кыйнашкан окшойт аларда дагы. Эрнис Кыязов ордунда жок экен барсак. Айткан маалда балдар ошол 6:30-7ден 8ге чейин прямой эфир беребиз, түшүндүрүп бересиңер деген убакыт берилди эле. Бирок тилекке каршы алып берилбей, 5 мүнөт жакшы дагы 5 мүнөт беришти. Чоң рахмат айтат элек. Андан чыгып эле Ошко барганда аш жейт. Балдар ашка чакырышты. Мен да ошол жерден Оштун пловунан жейин деп барып отурсак эле, бир жаш бала кирип эле Максат деген ким деди. Анан мен десем, сизди чакырып атат. Ким чакырып атат десем, бир бала деди. Милиса болуш керек дейт. Анан мен менен сүйлөшөм десе, бияка келсин. Тамда нос тийип, чогуу тамак жеп туруп сүйлөшөлү кенен деп ойлогом да. Жаңы эле ос тийип жей баштасак, 15-20дай бала кирип келип, бирөөнүн да формасы жок. Анан жүрүңүз, туруңуз деп эле орой мамиле жасап сүйлөп айтышты. Анан сиздер ким болосуздар десек, сүйлөбөйт, унчукпайт. Анан ойлодук, чындыгында бизге деле маалымат келет да. Мисалы, жаштарда азыркы ГКМБга караганда биздин маалыматыбыз көбүрөөк деп ойлойм да, анткени ар бир нерсенин каерде эмне болуп атканын бизге белгилүү. Деги эле кээ бирде Атамбаевдин кабинетине чейин эмне болуп атканын жаштар билет да. Анткени жаштар ар кайсы жерде көп маалыматыбыз көп, техника менен аябай жакшы колдонушат. Анан булар провокация кылат деген бир угуп калдык да, провокация кылат, атайын милиция жактан, анан сизди камаган турат деп мага маалымат келген. Мен болбой эле ошол жака бардым, анткени эми ак ниет менен кылып аткан иштерибиз жаман эмес, жаштарды бириктире турган ой болуп аткандан кийин кой бара берели деп отурсак, ошондой келди. Анан ОПГбы же милисабы мен билбей отурдум да ошол жерден. Документиңизди көрсөтүп коюңуз десек болбойт. Ошол жерде жок дегенде аларды жакшылап үйрөтүп койсо болот эле го. Сүйүн Өмүрзакович деген бар экен, жерде ошол укук коргоо органдарды жетектеген. Ошолорду үйрөтүп койсо болмок. Аны баары эле имандуу, анан жаштарга жардам берет деген сөздөрдөн уктук эле, тескерисинче болду го. Барып эле таң калып калдык. Аларды же үйрөтпөйт, орой мамиле жасайт, документтерин көрсөтпөйт, мыйзамды билбейт. Анан коркуп калтырайт. Анан биз камерага тартып алдык ошол болгон нерсени. Камерага тартып баштасак, 10-15 чыгып кетти, 2-3 эле калып калды коркуп. Анан аягына чейин жакшы биздин жаныбызда ошол шаардын депутаты болуп Шайлообек Дайырбек болуп үчөөбүз отурдук эле, 4-5 балдар дагы.
Анан Шайлообек чалды милициянын бир УВДга чалып, эмне кылганыңар, биякта мына максат келген. Анан мындай болбойт дейм. Эшикте болсо 50ге жакын спецназ турат деп бизге балдар айтышты да, келип чыгып барып карап. Анан ошончолук менден корккондор бул кызык да. Эмне болуп аткан? Террорист болуп кеттик го деп таң калып калдык. Андан көрө ошо террористтер менен ошентип күрөшсө жакшы болот эле го. Биз менен антип күрөшпөй. Анан ошо эми биз жөн эле өзүбүз деле барабыз, мындай деле айтсаңар деп алда Шайлообек да айтты. Ошончолук сурагыңар келсе, кагаз жазып берели керек болсо деп анан сүйлөшүп экөө калды дагы. Анан биз бардык. Барсак УВДнын 10-бөлүмдүн башчысымын деп айтты. Анан барганда эле кечирип коюңуз деп кечирим сурады. Бизге ОПГ деген маалымат келди эле. Анан биз ошон үчүн ОПГ деп бардык эле дейт. Анан ОПГ деп маалымат келсе, эмнеге мени максат жалаң максатты деп чакырат да. Ошол бул дагы билинип калды да эми алардын кылганы. Эми кайерге барбасак ошондой кылган жатат. Мына биз Көлдөн дагы өткөрөлү деп аттык эле, мына Жалал Абадтан өткөрөлү деп атабыз. Ар бир областка болбой эле барабыз да, эми озгучту байлап салбайт. Мен баш кесир бар, тил кесмей жок дейт. Мени мели камап салсын. Бирок мени камаса, бир башты кессе деле 2 баш чыгат жаштардыкын. Андай кылбаш керек. 2 баштын кессе дагы 4 баш чыгат. Биз андан коркпойбуз. Биз баары биригебиз. Биз Кыргызстан үчүн деп күйүп, ачыгын айтып атабыз. Болгон чындык, акыйкатты айтып атабыз. Кыргызстанды оңдойдум деген эле ниет. Анткени ар бир жаштарды карасаңар, ар кайсы мамлекетте темселеп жүрүшөт. А бул биздин саясатчылар болсо өзү менен өзү алек. Мына бирөөлөр оппозиция болуп биригип атышат. Бийликтегилер болсо бири-бирин карап, отчетторун карабай, бири-бирине улам должностторун берип 20 жылдан бери эле ошол эле саясатчылар. Бир оппозиция болот, бир кайра эле бийликке келет. Жаңыланы жок. Жаштар жок. Атамбаев өзү айтты эле, жаштарды алып келем башында. Жаңыл атам. Кана алган берген убадалар. Жок. Тине депутатский комиссия деп чыгарып тур, 11 миллиард сомдон ашык ошко бөлүнгөн экен ар кайсы гранттардан. Аны болсо Жантөре Сатыбалов деп жетектептир. Ошонун отчету боюнча 40% отчет бериптир. 6 миллиардтан ашык 6 миллиард 788 миллион сом жок да. Отчету да жок, эчтекеси жок. Ошондой кишини премьер-министр деп коюп коет. Эми бул мисалдардын бири да. Кыргызгазды айтпай эле коелу эми. $1 сатып, биздин эми бул стратегиялык. Азыр мына энергетиканы дагы банкроттоштуруп, кайра эле саткан жатат. Газпром дейт, а Газпромду кимдер алар? Учредитель Россия деп коет. Дагы айырды ошондой эле бир частный лицолордон эле адамдар. Алар эртең биржадан башка компанияларга сатып таштайт дагы, биздин Кыргызстаныбызды ошентип таратып таштайбыз. Болбойт да андай. Анан берет десе эле бере бербейт. Светти берип, газды берип, баарын берип салсак, эмне биз өзүбүздүн мамлекетибизде мигрант болуп жүрөбүзбү? Болбойт андай. Канчалык алар ошондой кылабыз десек да кыла албайт. Биздин кыргыз элди айкөлө эле өзү чыдайт дагы, бирок аягына чейин жеткирсеңер кыйын. Ошон үчүн бийликтегилерге айтып коет элем ушул. Артыңарды карап жасагыла ишти. Кыргызстанды оңдош керек. Биз баарыбыз мына жаштар биригип туруп сунуш кылабыз. Конструктивдүү сунуштардан беребиз. Ошол сунуштарды аткаргыла. Анткени ар бир мына мамлекетте бир кандайдыр бир оппозиция болот, же бир кандайдыр бир саясий бир күч болот. Биз ошол саясий күч болуп, силерге өзүбүздүн талабыбызды айтабыз. Ошол талаптарды аткаргыла. Аткарбасаңыз, мыйзам түрүндө силерди баарыңарды жок кылабыз. Мыйзам түрүндө. Анын жолдору көп. Шайлоо жолу бар, андан башка жолдору бар. Биз андан коркпойбуз. Азыр мени камайм деп ар кайсы кагаздардан даярдап атышат. Камагыла. Эчтеке кыла албайсыңар.
Мени жамандап тиги ак жол болду деп жамандап атышат ар кайсы жерден. Болгом 26 жашымда. Жаштардын башын бириктирем деген эле оюм бар. Кыргызстанды оңдойбуз деген оюм бар. Мен деле башында жыргап башка мамлекетте иштеп жүрө бермекмин, бирок аны кылып аткан иштерди көрүп чыдай албай мына жаштардын башын бириктирип, ана Кыргызстанга болгон жакшы программаларыбызды берип атабыз, берели деп атабыз. Кыргызстан жарым жылда, 1 жылда эле оңдосо болот. Акчаны таба албай, мына таможенный союз деп атат. Таможенный союзга туура кириш керек, бирок ойлонуп туруп жасаш керек да. Мына канча даярданыш керек да. Производстволорго боштондук бериш керек. Эми аны көп айта берсем сөз көп болуп кетет. Анткени бизде чоң программа бар. Кыргызстанды оңдой турган биз 1,5 жылдын ичинде эле бутка тургузуп элдерге жеңил жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп бергенге биз оңой эле программаларыбыз бар да. Эми аны ошол силерге, бийликтегилерге ошону сунуш кылалы деп атабыз. Болгон. Ошол укпай ошону бизге тоскоол кылып атканы кызык да. Бир өзү жаштарды бириктирбей, бириктиргендерге жол бербейт. Же жол бербейт да. Анткени коркуп атышат го, эми эски колода кетип калат. Жаңы жаш балдар келсе Кыргызстанды оңдойт. Аларга жол бербейт. Алар пенсия алып эле отуруш керек эми. Убакыт келди да. Мына азыр биз жерлерге барып кыдырабыз. Канчалык аракет кылбай эле койсун. Андан көрүп бизге жол берсин. Ошол жерде биз жаштарды бириктирели дагы. Тескерисинче биз менен кошо иштебей, биз жардам берели деп аткан оюбуз бар да. Өзүбүздүн оюбуз бар. Анткени ар бир мына айылда түзүлгөн уюмдар бар. Ал уюмдар өзүнүн айылындагы көйгөйүн өзүлөр билет. Жана депутаттар билеби же министрлер билеби. Барып алып да ошол жерден 5 бармак жейт дагы, берет ушул программа дейт дагы, жумушуна келип унутат. Баштан өткөн көргөм аны. Муну айтыш керек же муну айтпай эле коюш керек деген нерселери бар да. Анан алар деле көп нерсе кыла албайт. А ошол жаштар, ошол айылда айылдык депутат, айылдык кеңештин депутаттары, ошол жерде активисттер, лидерлер өзүнүн айылында болгон көйгөйлөрдүн баарын билет. Ошолорду биз чогултсак, анан бир программа кылып түзсөк, анан мамлекетке берсек, ошол программа менен иштесе жакшы болбойбу? Азыр мамлекетте бир өзүнүн идеологиясы жок, өзүнүн программасы жок, стратегия развития деп коет. Стратегия развитиясында ким эмне бар? Мисалы, азыр жаш бала кайсыл окууга кирерин билбейт да. Бул бир мисалдардын бири. Кирсе ошол жерден окуйт, ата-энесин кыйнап, араң төлөп кымбат окуусуна. Анан окуп бүткөндөн кийин эмне кыларын билбейт. Эмне дейт? Бул программа жок да мамлекеттик. Анткени 5-10 жыл, 20 жылдын астында биз көрсөтүшүбүз керек. Бизге мындай кесип керек. Ошол кесипке бекер окутуш керек. Бул башка кесип мына кымбат төлөй турган кесиптер болсо, мейли ошол жерден окусун. Мындай бир жол көрсөтүп бериш керектир жаштарга. Анан бири-бири менен саясатты сүйлөшүп эле бири менен талашат. Же геополитикада жөндөп чечишсечи. Барып алып, биягына бир кел жерешет, тягынан бир кудайчылап сурап, акча сурап жүрүшөт. Уят эмеспи ошол? Биздин бутубузда, биздин тегерегибизде бүт бай мамлекет болуп отурсак. Мына Кыргыз алтын, Кумторду айтайлы. 97-жылдан бери 270 тонна чыгарып туруп алтынды. Биз кыргызстандыктар 1 тонна 400 грамм алып турубуз. Ошол жакшы нерсеби? Уят эмеспи? Ошондуктан, урматтуу жаштар, биз биригели, баарыбыз чогуу бир жаш өкмөт деп кыймыл түзүп, ошого өзүңөрдүн программаңарды бергиле. Анткени жаштарда көп программа бар. Мен өзүм көп студенттер менен чогулуш өткөргөм. Кээ бирде жаштарды байкаганда өкмөт мүчөлөрүнө бир тема берип, ошол темадан жаштарга берсең, башкача жаштар ой карашы башка. Программалары башка. Ошол программаларды чогуу түзөлү. Мына ар бир айылдан биригип, мына азыр Баткенден чалып атышат балдар. Жалал Абадтан, Көлдөн, Таластан, Нарындан бизге качан келесиңер, бизге качан келесиңер. Биз баарыбыз ошол чогуу биригели, Кыргызстанды оңдойлу, ушундай күч керек эле, анткени биз дагы ошондой кылайлы деп, бирок сөз менен эле калып атат деп балдардын баары эле айтып атат. Чындыгында ар бир таланттуу балдарыбыз көп. Ойлору, программасы уксаңар таң каласыз чындыгында. Жердин түбүндө айылга барсаң да, ошонун ой жүгүрткөнү, ошонун айткан программасы чыныгы жүрөгүнөн айтып,
Анан Кыргызстан үчүн күйгөн балдар абдан көп. Ошолорду биз тартып, андан көрө мамлекетке сунуштайлы. Ошолорду түртөлү, ошолорду кийин депутат кылалы, министр кылалы. Ошол жаш балдардан өзгөртөлү жаңы. Анан бийликтегилерге айтып коет элем, ушул жаштардын кыжырына тийишпей, жаштарга тоскоол кылбай, андан көрө бизге жардам берип, ошол өткөрө турган жыйындарга тоскоол кылбагыла. Биз жөн эле жыйын кылып, баарыбыз биримдикте чогуу иш кылалы деп атабыз. Анан бизге тоскоол кылсаңар, жаштардын кыжырына тийишсеңер, биз бийликти ала турган болуп калабыз мыйзам түрүндө. Бизде жолубуз көп, мыйзам түрүндө эле алып коебуз. Эртең эле алып коебуз. Керек болсо. Бизге тийишпегиле деп айтат элем да. Анткени 53%-тан ашык жаштар азыркы маалда. Ошол жаңы муун Кыргызстанды оңдойм деген күчтөр. Азыркы бийликте болсо 20 жылдан бери бир кандайдыр бир кичинекей бир кучкасыңар ошол саясатчылар. Бири оппозиция, бири кайра эле бийлик болуп. Биз баарыбыз бириккенде күч болгондо эчтеке кыла албайсыңар. Абайлап иш кылгыла, ойлонгула, артыңарды карагыла. Мурунку бийликтегилерге окшоп бизди куугандыкка кылбагыла. Мына азыр мен угуп атам, мага эчтеке таба албай, менин жакындарыма издеп атыштыр. Бир кандайдыр бир кагаздарды подделка кылып, азыр ошону чыгаргыла. Чыгарбасаңар, кыла албасаңар, бандиттерди жибергиле деп айтып атышат. Коркпойм мен алардан. Мен башымды кессеңер, дагы 2 баш чыгат. Аны кессеңер, дагы көп баштарды чыгат. Жаштар баарыбыздын жинибизге, кыжырыбызга тийишпегиле. Биз оюбуз таза. Кыргызстан үчүн күйүп атабыз. Мына Кыргызстан үчүн программаларды берели деп атабыз. Башка Украина кылсалган турасыңар, ошону биз кылбасын. Абайлайлы, мына бар жаштар биригели деп. Карасаңар, мына оппозиция болуп биригип алып айтып атышат. Эмне Украина кылабыз деп. Ошол болмок беле. Биз кылдырбайбыз аны. Канчалык аракет кылбагыла ошону. Биз билебиз, бийлик менен сүйлөшүп алып, анан калп эле чатактарды кыла бергендерин. Андайга биз эмки жол бербейбиз. 3-чү революцияга бул Кыргызстан көтөрө албайт, кыйын болот бизге. Ошону мен аягында айтат элем, ошол жаштарга андан көрө көмөк көрсөткүлө, жардам бергиле, жол ачкыла, жаштарды бийликке тарткыла. Жаңы муунда мына таланттуу балдарыбыз бар. Америкада бүтүп келген, Россияда бүтүп келген, Малайзияларда, жакшы мамлекеттерде билимдүү жаштарыбыз көп. Азыр ар бирөө башка мамлекеттерге иштеп атышат, аргасыздан. Ошол балдарды тартып, андан көрө Кыргызстанга ошолордун билим акылдарын пайдаланбайбы? Кайра эле ошол эски адамдар бири менен алмаштырбай.